Жашыңыз канчада? 62. 62. Siz mağa gelgende kantip olup geldiniz, oşonu aytıp beriniz. Men Toktogulların özgörüşlerinden geldim de, gelgende ben şu artist olup, daveneni olup, götürüp suyu çayına koyuyorum. Buna bu bakalım. Kança gün oğrudunuz uyda? Uyda var 20 gün. 20 gün değil mi? İçtiniz mi? Birisi jasadınız mı? Hareket kıldınız mı? Hareket kıldım bu. Bıçık ay yaptım 10 gün. Ayaktan çıkış problem yok. Kara var uyumu yüzüm ay yaptım. Andan çıkış problem yok. Andan sizin de emeğinizden reklamazdan koydu ona sizin. Demek siz baskanda intik ediniz. Doktora. Ter çıkıp bile. O konuz naçar bile. Naçar borçlu, naçar yaksadır. Evet siz bizden emni liçeni aldınız, o şurada yaptınız. Ben sizden liçeni almışım, masaj aldım, sürü aldım, kapens aldım, Siz murun uşunday masaj algan beleniz? Albaram. Hiç başkaça da masaj albaganız? Yok, albaram. Anda siz salıştıralapsınız. Bирок sizge bu masaj jaktı var? Jaktı, jakan sözün Азыр siz мына абдан жакшы болуп калдыңыз. Мен ооба эсимде бар. Siz келгенде кыйналып отура албай, отурсаңыз да кыйналып келгенсиз. Азыр абдан жакшы лесинкадан көтөрүп атасыз. Негизгиси орустарда мындай сөз бар да, эмгек кылмайынча балыкты суудан ала албайсың дейт да. Балык турат жегиң келет, бирок аны эмгек кылып ал дейт да. Ошол сыяктуу сиз дагы жакшы болуш үчүн үйдөн эмнелерди жасадыңыз? Мына урматтуу мекендештер, мен ушу өзүнө айттырайын деп атам да, биз адамдар ойлойбуз да, ушу аптекадан даяр таблетканы барып эле иче койсок эле, анан биз жакшы болуп калсак деп ойлойбуз да. Жок. Сиз үйдөн эмнелерди жасадыңыз? Ушу үйдөн жасаган сизге көбүрөөк жайга берет да. Сиздин айтканыңыз үчүн үйдөн массаж жасаттым, өзүм айткандай зиярат кылдым бар. İçinizde bastınız mı? Emeğiniz mançak. İçinizde. Sizge jana aytkan Masajды жасаттым, анан баарын içtim. Так, тамакты кандай кылдыңыз? Тамак суу анан диета кармадым. Ооба. Сиз бирде суу ичип аттыңыз, э? Мурун чай ичет болсоңуз, нан жешиңиз. Сиз азыр бизден урматтуу кыргызстандарга нан жебеңиз десем эле ыйла берет да, кантип мен нан жебейм деп. Сиз нан жебей калдыңызбы? Нан жебей калдым, дей соол үчүн жакшы да. Нан жебесе болот бекен? Болот экен. Кийин дей соол болсо жейт. Ооба, дей соол болсо жей бересиз. Ошондо деле урматтуу мекендештер, мисалы мына биз Кытайды, Японияны ала турган болсок, алар деген оорубайт да, анчачы 70ке чыккан деле, 90га чыккан чалдар деле дүркүлдөп эле чуркап жүрүшөт. Чындыгында алар будай жебейт да, будай жебейт. Алар ушу күрүч жейт. Анан ошон үчүн мен үйдөн келиндер бар болобу, кыздар бар болобу үйрөткүлө деп атам да. Күрүчтөн нан жеңиздер, таруудан нан жеңиздер, гречкадан нан жеңиздер, горохтон нан жеңиздер. Эми сиз дагы үйгө барганда эми көбүрөөк кыймылдай иштей баштайсыз, Кудай буйрса. Ошондо бир аз курсагыңыз ачып калса, кемпириңиз бар экен, мүмкүн келиндер, кыздар бардыр, ушу күрүчтөн нанга отуруңуздар, таруудан нанга. Эми нанды дрожжи жок жасаш керек да. Бирок аны жасап көтөрүлбөй атат дей турган болсоңор, эң жакшысы эле калама жасаш керек. Калама жука жасап туруп эле духовкага салып, же сковородкага бияк кызартып эле ушу калама кылып жеген жакшы да. Так, сууну канча ичип атасыз? Сууну күндө 2-3 литрге бар. Жакшы, абдан жакшы. Так, демек, урматтуу мекендештер, мен эң биринчи 70% сизге байланыштуу жакшы болгон. Сиз 100% жакшы болгуңуз келген болсо, 70% ушул нерсени аткаргыла деп үйгө берем да. Азамат байке действительно жакшы аткарды. Мен эми келгенде пациенттер көрүп турам. Мына 10 күндө сиз өзүңүзгө келип калдыңыз да. 10 күндө өзүңүзгө келип калдыңыз. Эми ошол айтайын дегеним, чындыгында үйдөн адам өзү көбүрөөк жасаш керек да. Мына диета дедимби, диетаны кармады, суу ич дедимби, ичти. Ичиңиз менен дем алыңыз дедим, дем алып атат. Ичти басыңыз дедимби, басып атат. Тамак ичердин астында оң кабырганын астын басып атасызбы? Тамак ичердин астында оң кабырганын астын басыш керек. Тамак ичкенден кийин колду көтөрүш керек. Демек, ушул нерселер үйдөн жасала турган нерселер. Сиз үйдөн кастор майын ичип ичегиңизди тазаладыңызбы? Тазаладым. Мына ичегини мен келгенде айтканда, ичегиңизди ылдый чүрөбүз, өпкө кой берет деген, э? Анан ошо ичти бошотуш үчүн кастор майын ичти.
Эми биз жактан чындыгында ошо перекс водородко макул болду, перекс водородду алды, биздеги лимфа массажды алды. Анан мен сүлүк канча жол алдыңыз? 10 жол алдым. 10 жол сүлүк алды. Караңыз. Демек, азыр абдан өзүн жакшы сезип сүйүнүп турган мезгил. Эми бир нерсе айтып коеюн, кыргызым жакшы болот дагы барып таштап коет да. Барат дагы болду мен жакшы болдум деп туруп, ушул диетаны кармабай коет, денени түзүлбөй коет, иштерди баспай коет да. Жок, сизге катуу мен приказ берем, сиз ушундай кылып чыдаганга чейин, мүмкүн 1 жылга чейин чыдайсыз, мүмкүн 2 жылга чыдайсыз. Ушундай жашай берсеңиз, абдан каның сонун болуп калат да. Абдан кан сонун болгон болсо, кече бирөө мага айтып кетти да, кан бул жан депчи. Чындыгында канды тазаласак, биздин жаныбыз тынч болот экен да. Ошон үчүн сиз айтылган берилген кагаздарды бузбаңыз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, 6 айдан кийин келип, дагы бир жолу кайталап кеткениңиз бул эң жакшы нерсе да. Андан кийин дагы айтамын, урматтуу мекендештер, сабыр керек, эрк керек, ошондо гана адам бул нерседен чыгып кетет. Саламатта калыңыздар. Саламатта.